Апта ичинде болгон маанилүү кабарларды мен Нурайда Жекшанова айтып берем. Түркияда 2021-жылы кыргыз кызын өлтүргөн адам өмүр бою абакка кесилди. Келин 30 жашта болчу, Текирдаг аймагында жашачу. Аны 65 жаштагы кайнатасы бычактап өлтүрүп, сөөгүн жашырууга аракет кылган. Бирок кылмыштын бети бат эле ачылган. Сотто ал киши келин неберелеримди сабачу деп көрсөтмө берген. Жүздөгөн бурбуразиялык мигранттар Орусия басып алган Украина аймактарында окоп казып, сөөк чогултуп, кыйраган имараттарды куруп жатканы кабарланууда. Кыргызстандык Урмат аттуу жигит орус аскерлеринин сөөктөрүн чогултканы үчүн күнүнө $120 орус компаниясы менен келишим түзгөнүн Азаттыкка айтып берген. Мигрант иштин тобокелчилигин түшүнүп турганын, башка мекендештери менен бул тууралуу сүйлөшкөнүн, бирок карыздары кыйнагандыктан аргасыз иштеп жатышканын айтып берген. Согуш башталгандан бери Украинанын Орусия басып алган аймактарын калыбына келтирүүгө мигранттар жапырт тартылууда. Айтмакчы, Орусия аскерин дагы 400 миңге толуктоону пландап атат. Бул үчүн 1 апрелден тартып контрактниктерди тактап айтканда келишим менен адамдарды аскерге алары кабарланууда. Коргоо министрлиги аймактарга ушундай кат жөнөткөнүн, жалпы 400 миң аскер талап кылынып жатканын жергиликтүү медиалар жазышты. Мисалы, Верстка сайты военкоматтар көбүнчө согушта өлгөн артиллеристтер менен бронемашина айдоочуларын ордун толтурганы жатат деп жазды. Кемпирабадтын берилишине каршы чыгып, камалган саясатчы Улукбек Маматаев оор абалда ооруканага түшүп, операция жасалды. Анын апасы Ирсалят Абдыразакова бул тууралуу Медиа Хабка билдирди. Операция оор болуп, мен таш алган экен, таш өтө чоңуйуп кеткен. Азырынча биз эч кимибизди киргизбейт, көргөн жокпуз. Бирок айтууларына караганда, азыр реанимацияда оор абалда деп айтып атышат. Бир аз дарылагандан кийин мындай шартта Улукбекти үйгө чыгарып берүүнү бийликтен суранат элем. Анткени оорулуу кишини уход кылыш керек. Мындай операциядан кийин ал түрмөдө отурган жерде кантип өзүн өзү карайт. Маматаев жана башка 20-дан ашуун киши Кемпирабадтын Өзбекстанга берилишине каршы чыгып, жыйын кургандан кийин былтыр октябрда кармалышкан. Өзбекстан демекчи президент Шавкат Мирзиёевке дагы 2 ирет өлкөсүн башкарууга жол чабылууда. Эгер 30 апрелдеги референдумда эл конституцияны өзгөртүүгө макул болсо, ушундай эле болот. Сунуштардын арасында муктаждарды турак жай менен камсыздоо, таланттуу студенттерге грант берүү, депутаттардын санын кыскартуу бар. Ошондой эле президент баштаган маанилүү жетекчилер 2 ирет тууда бир кызматты ээлей албайт дегени бар. Кызык жери, бул норма иштеши үчүн Мирзиёевдин буга чейинки президенттик мөөнөттөрү жокко чыгарылат. Ошондо ал кайра 2 ирет шайланууга укуктуу болуп калат. Өзбекстанды улай. Кыргыз жаранын уурдап кетип, Өзбекстанда 5 ай туткунда кармаган 2 киши кармалды. Алар колундагы адамдын азаттыгы үчүн анын туугандарынан $50 000 талап кылышкан. Эки өлкөнүн атайын кызматтары бирге намангандык шектүүлөрдү кармашты. Азап тарткан адам 7 мартта Кыргызстанга кайтарылды. Конокко келип кетпей коет экен деп Индонезиядагы атактуу Бали аралы орус-украин туристтерине виза бербейли деп атат. Аралдын губернатору Ваян Костер бул үчүн Тышкы иштер министрлигине атайын кат жазган. Костердин айтымында алар турист катары келимиш болуп, иш издеп башташат экен. Мындай көрүнүш өзгөчө Украинада согуш башталгандан бери күчөгөн. Бейбаш депутат Жаныбек Абировдун маселеси парламентти катуу кыйнады. Жазалоого уруксат бергиле деген прокуратуранын өтүнүчүн жабык талкуулашып, акыры маселени чечүү үчүн депутаттык комиссия түзүштү. Ал тапта Абировдон токмок жеген жигит тосмо арыз жазганы белгилүү болду. Коомчулукта Абиров депутаттык мандаттан ажыратылып, жазага тартылсын деген талап күч. Кечирим сурадыго, кечирбейлиби дегендер да бар. Иши кылса маселеге чекит коюла элек. Сиздин оюңузча кандай болушу керек? Комментарийге жазыңыз. Достор, Медиа Хабтын YouTube каналына катталып, лайк басып, пикириңизди калтырыңыз. Айтмакчы, меникиндей футболкаларды Медиа Хабтан алсаңыз болот, номерлерди бул жакка калтырабыз. Алсаңыз Медиа Хабты колдогон болосуз.